Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 12 бапынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ильяс кыргыз ишкерлерине акырындан барып аралашып кетти. Өз ордун тапты. Албетте, ушул 6 айдын ичинде аларды казактар менен салыштырып көрүп, эки жактын менталитетиндеги айырмачылыкты сезе алды. Көңүл түпкүрүндө кызы менен анын курбусу Лиза жөнүндө сана аркап жүрдү. Курбулардын кармана албаган ачык сырдашуусунан улам өзүнүн жакшы аталык беделине доо кетүүсүнөн өзгөчө кооптонуп жүрдү. Агасынан 1-2 күнгө суранып, Кыргыз шаарынан базарлык алып, кызына алдын ала билдирбестен ал курбусу экөө кандай жашап жатканын көргүсү келип, жакшы күндөрдүн биринде Ильяс Алматыга жетип барды. «Ата, аябай сагынганда күтүүсүз келип калдыңыз. Азаматсыз». Кызы эшик ача берип кыйкыра сүйлөп мойнуна асылды. «Ооба, күтүүсүз келип, силер кантип жашап атканыңарды көрөйүн дедим. Кандай кызым, окууңа жетишип жатасыңбы? Бирок кеч келдим. А кана Лиза курбуң?» Батир ичине таң кала карап сурады Ильяс. «Биз жакшы эле жашап жатканбыз. Ал өткөн жумада фирмадан бошонуп, башка шаарга жөнөп кетти. Жумуш таптым деди». Токтоо жооп берди кыз. «Кызым, Лиза өзүнүн иштери боюнча сага бирдемелерди түшүндүрдүбү? Эмне үчүн ал мындай кылды? Анан сен анын жүрүш-турушунан кандайдыр өзгөрүүлөрдү байкай алдыңбы?» деп сурап жатып, Ильяс ичинен кыжаалаттана түштү. «Ооба, байкадым. Мурда ал шайыр болчу, көп сүйлөчү. Азыр болсо ойлуу тартып кетти. Жумуштан келет да соткасына үңүлгөн бойдон жата берчү болду». Ильяс унчукпастан диванга отуруп, жагдайды ойлоно баштады. Кызынын жайдары мамилесине караганда, акылдан айныгансып, Лиза экөөнүн ортосунда болуп өткөн жагымсыз окуя тууралуу эч нерсе билбейт окшойт. Кошкат болгону чын болду бекен? Же мени капканга түшүрүш үчүн оюнан чыгарган жомогубу? «Ата, келиңиз, чай кайнады, ичели. Шорпо бышыргам. Ысыса куюп берем. Курсагыңыз ачкандыр». Ашканадан үн салды кызы Айсулуу. «Ооба, баратам» деген анын оюнун баары башка жакта жүрдү. «Канча күнгө келдиңиз? Бишкекте жашоо кандай? Менин курбуларым бул жактан кетип калганыңызга дали болсо таң калып жүрүшөт. Бул жерде мага оор, Аська. Баары апаңды эстетип турат. Кандай жашаганыбызды?» деп олуттуу суроого татыктуу жооп берүүгө аракет кылганы менен оюнун баары дали болсо Лиза тууралуу болчу. Боюнда жок экенинин уялганынан менин жашоомдун таптакыр жоголдубу? Же боюнан түшүрүп алганбы? Же төрөгөндөн кийин баласын көтөрүп алып ДНК тесттен өткөргөнү келеби? Кийинки күнү Ильяс кийимге болгон муктаждыгын кандыргыча кызын Алматынын бутиктеринде сейилдетти. Кафеге киришти. Ал кызынын жеке турмушу тууралуу сурай баштап, көңүлү жаккан жигит менен келечекте үй бүлө куруу максатында сүйлөшө берүүсүнө уруксааты менен кошо батасын берди. Экөөнүн биргелешкен эс алуусу шаңдуу өттү. Алардын ушул учурдагы бактысы толук болушу үчүн бир гана киши жетишпей турду. Анткени менен апасын эстегенде Айсулуунун көзүнөн жаш тегеренбей калыптыр. Убакыт өткөн сайын кайгынын курч мизи мокойт деген чын окшобойбу? Ата менен кыз өз санааларын көкүрөккө камап жыгарышпады. Экөөнүн ар бири өз алдынча келечекке план түзүп жатышты. Бишкекке кайтып келген Ильяс беймаза кылган керексиз ойлордон алаксыш үчүн кайрадан ишке баш оту менен кирип кетти. Айланада сымбаттуу кыздар көп жүргөндүктөн ал мындан кийин керексиз байланыштарга азгырылып, тобокелчиликке барбай сак болууга чыгынды. Кээде жатаарда көңүлүн көтөрүш үчүн интернет ааламына сүңгүп, жаңылыктар менен таанышып, андагы Аселдин баракчасына көз жүгүртүп, анын чыгаргандарына жактыруу белгилерин жөнөтүп жүрдү. Аны менен жолугушуу чечимине ал азыр келе алган жок. Лизадай чыр пейил кыз менен жолугуп, маселелерди чечишмейин буга батынбады. Жарым жыл өтүп, Ильясты бекер күтүп жүргөнүн түшүнгөн Лиза үйлөнүү агенттиги аркылуу чет өлкөдөн өзүнө татыктуу жуп таап, Казакстандан биротоло чыгып кетти.
Асел өзүнүн сүрөттөрүнүн алдына койгон Ильястын жактырган белгилерин, жүрөкчөлөрүн көрүп, жагымдуу сезимге кабылып жүрдү. Кээде көңүлүнө бир кезде жакшы пикир калтырган ал жөнүндө ойлорго эрксиз жетеленчү. Мына, дал ушундай адам менен тагдыр бириктирсем кана. Анын жүрөгү мындай ойлордон дүпүрөй согуп, сүйүү ирмемдериндеги ысык сезимди эске салаар эле. Бирок бул эркек жалгыз экенин жана өзүн сүйүп жүргөнүн ал билчү эмес. Тагдырдын эркиби же жараткандын тартуусубу, кесилишип өткөн алардын жолдору кайра кезигишип, бүткүл өмүр жашоолорунун жүрүшү боюнча биригиши, кызыктуу бир нукка түшө, алга карай багытталды. Ильяс менен бир-эки жолу жолугушуп, көзмө көз отуруп сүйлөшкөндө эле Асел бул жигит менен өзүнүн жан дүйнөсү бир туугандардыкынан да жакын экенин туйду. Ушул укмуштай таасирден улам көңүл түпкүрүндө жылуу сезим пайда болуп, аруу саптар жаралды. Чарчаңкыдай карасаңыз акыл эсим дүрбөдү, жаныңыздан жарым карыш дагы чыккым келбеди. Бирге болсок баары сонун, бүт баарысы көркөмдүү, дагы кантип узартабыз ушул жыргал эрмемди. Колум менен кантип гана алып салам. Көйгөйлөрдү сизди кыйнап тынчсыздантар. Кантип гана санааларды унуткартам. Катылбасы үчүн аруу, таза көз караштар. Миргүл, менин юбилейиме келгениңе кандай гана кубанычтамын. Ушунча жылдардан бери экөөбүз талкуулай турган кандай гана окуялар болуп өткөн жок, кымбаттуум. Анын баарын айтканга убактыбыз жетишпейт деп корком. Рахмат, мени менен бир нече күн калууга макул болгонуңа. Ага уруксаат берген жубайыңа рахмат. Ал ушундай түшүнүктүү мырза экен, Азамат мени менен калтырып, деп сүйүнгөнүнөн жетине албаган Асел 50 жылдык мааракеси өткөн күндүн эртеси да бул студент кезден берки курбусуна, атасынын элитка үйүнө кошуна жашаган ынагына мурунку күнкүдөй эле жетине албай барбалактап сүйүндү. Юбилейлик туулган күнү кандай өтөөрүн ойлоп тынчсызданган, мурунку күндөргө салыштырмалуу бүгүн бүткүл жан дүйнөсү боюнча жеңилдикти сезип отурду. Жарандык никеге турган күйөө сөрөйү Асек менен капысынан жолугуп кайра ажырашкан соң дали болсо кетирген катасы үчүн көңүлү коңул тактап жүргөн кези эле Аселдин. Турмушка чыкса жашоосуна жарык нур түшүрчүдөй үмүткө алданып, күйөөсү бар деген сөздөн макамы көтөрүлчүдөй болуп шымаланып, көп ойлонбой кылган жоргон Миргүл курбусуна айтып, аны да берки досторундай кылып капаланткысы, түшүнбөгөн түкшүмөл абалда калтыргысы келген жок. Майрам абдан шаңдуу жана көңүлдүү өттү. Сенин досторуң, курбуларың көп экен. Курсташтарыбыз үй бүлөлөрү менен келгени андан бетер жакшы болду. Ась, туугандарың үчүн өзүнчө кече уюштурасыңбы? Негедир кече досторуң гана болдук. Ошентсем жакшы болмок. Бирок агамдын үй бүлөсү менен эбактан бери эле катышпай калгам. Агам махабаттын роботуна айлангансып, кеңирип эле анын айтканынан чыга албайт. Ал жеңекебиз биз дегенде бүт баарын тетрисинче жасайт. Бир гана маанайды түшүргөнгө маш. Ошентип алар бизге кошулбай өздөрүнчө жашап калышкан. Балдар да катташпайт. Ал эми берки бир тууган иним, келиним, апам баш болуп 5 маал намаз окушат. Орозо айт жана курбан айттан башка майрамдарды белгилешпейт. Ал эми чакырылгандардын саны боюнча айтсам 50 жаштын урматына 50 конок туура эле болду. Аялдар күлүп жиберишти. Ооба десең, абдан сонун болду. Мага анан газ толтурулган 50 шар учурганың да жакты. Ушундай таасирдүү, романтикалуу болду дейсиң, деп тойдон келери менен таң калуусун жашыра албаган курбусу заматта кабагын чытып, үнүн өзгөртө сөзүн улады. Бирок бир гана күйөөңдөн айрылганың жаман болуптур. Жок дегенде ак тоюңда татыктуу жигитке турмушка чыксам экен деп тиледиңби деги? Аны айтпай эле коеюн. Эсиңдеби? Биз үй бүлөлөрүбүз менен дос болобуз деп кыялданчу эмес белек. Анан эртең мененкисин шампан ичкенди жакшы көрчүбүз. Кел, азыр өзүбүз үчүн каалоо айтабыз. Мен азыр. Майрам уланууда. Мындан кийин тез-тез көрүшүп туралы, чалышып, кемшейген кемпир болгончо дос бололу, деп
кыймылдап жатып каалоосун айткан Асел өзүлөрүнүн жаштыгынын сүйүктүү ичимдиги советское шампанскоени ачты. Кел, мен сүйлөйүнчү. Менин кымбаттуу Аселечкам. Мурда Москва көз жашка ишенбейт фильминен кийин мындай дешчү. 40 жаштан кийин жашоо жаңы гана башталат. Азыр эми 50 жашка чыксак да өзүбүздү жаш сезип жүрөбүз. Демек мүмкүнчүлүктөр бар. Кайра эле совет адамдары айткандай, сырткы келбетиң ажарлуу бойдон, чыгармачылыкка жакын жан дүйнөң жакшы тилектерге толуп ырдап турат. Кыскасы, сен үчүн, деп Миргүл салтанаттуу түрдө бокалды көтөрүп, ордунан туруп курбусун өптү. Экөөнү көңүлдүү жана кубанычтуу болчу. Булардын бири-бирин көз карашынан эле түшүнүшкөнү андан бетер жагымдуу болчу. Анткени алар бир доордун, ошондо да башка замандын балдары болчу. Ал айткандай, эл айткандай бөлөк кыртыштан өсүп чыккан курбулар эле. Экөө күнү бою ооздору тынбай сүйлөшүп, жакшы тилек тилөө менен эскерүүнүн үстүндө отурушту. Көңүлдөрү жаркып, өзүлөрүн жаш жана бактылуу сезишти. Ал убак менен азыркынын айырмасы албетте сезилип турду. Анда булар жаш болгондуктан туугандарынын үйүндө жашашчу. Азыр болсо экөөнүн өз үйлөрү бар. Алдыларында берекелүү дасторкон жазылган. Азыркы заманда 90-жылдардагыдай болуп азык-түлүк же башка товарлар жагынан таңсыктык жок. Дүкөндөр менен базарлардан сатууга мыйзам жол берген нерселердин баарын табууга болот. Акча жагы эле ар кимдики ар кандай деңгээлде түшүп же көтөрүлүп, байлар менен кедейлер ачык айырмаланып калганы болбосо, совет учурунда карапайым адамдар ачык баюудан корккон кезге караганда түзүк эле. Эң негизгиси, элибизде эгемендик жана эркиндик бар. Өзүңдүн жашооң кандай? Бишкекте жашап калсаң тез-тез көрүшүп турабыз. Ай сайын шернелерибиз бар. 6 жылдыз курбулар болобуз. Буюрса, биздин кыздарыбыздын группасына кошуласың. Асел кубанып, бир аздан кийин улантты. Мира, 4-тү төрөпсүң, азамат. А менин болсо төрөтүм абдан оор болгон. Анын үстүнө союз кулагандан кийинки кездеги жашоо оор жана түшүнүксүз болбоду беле. 5 жылдай сактанып жүрдүм. Бекер кылыпмын. Андан кийин эмнегедир боюма бүтпөй койгон. Ушуга абдан өкүнөм. Эптеп төрөп алсам жок дегенде азыр күчүүлөрүм жанымда болмок экен. Анара эженин канча баласы бар? Алардын жашоосу кандай? Эртең менен сүйлөшүп баштаган курбулар кечки тамакка отургандарында бири-биринин жашоосу тууралуу сурап, өзүлөрүнүкү жөнүндө кеп салганга өтүштү. Аська, мага конокко келсең, мен сени Анара эжемдикине ээрчитип барам. Алар сонун жашап жатышат. Хан сарайдан кем эмес үй тургузушкан. Бул жерде да батири бар. Кыскасы, революция көрө элек буржуйлардай эле турушат. Экөө жараша күлүп жиберишти. Үй бүлөдөн бирөө кыйын болот го, алар болсо жездем экөө тең кыйын. Көптү каалашкан эмелер. Чынында эжем төрөп балдары чоңойгуча үйдө көбүрөөк отуруп калды. Анын үстүнө удаа төрөдү. Алардыкы да 4 бала. Ал эми кийинки жылдары Анара эжем өзүн бизнес леди катары көргөзүп, тигүү цехтерин иштете баштады. Бишкекке жеке ишкерлердин жыйынына тез-тезден келип турат. Баса, ишкер демекчи, силердин облуста канча-мынча көрүнүп калгандарды дээрлик баарын эле тааныйт болушуңар керек. Көлдө менин жердешим Мирлан деген жигит турат. Ал экөөбүз жакшы достордонбуз. Бишкекке келгенде кирем деди эле, бирок келбеди. Мааракеме чакырайын деп чалсам, телефон номуру да алмашып кеткенби, өчүк экен. Ал болгондо азыр достор катары сүйлөшүп отурмак экенбиз. Балким кийинки келгенинде чогуларбыз. Ишкерлерден сураштырып же Анар эже аркылуу издетип көрчү. Аны тапкым келет. Макул, аракет кылайын. Сага жакса тартынбай достошо бер. Анын аялы бар. Ал экөөбүз курбулар сыяктуу сүйлөшөбүз. Мага жакшы кеңештерин берген абдан кызыктуу анан өз киши. Мамилебиз Советтер Союзу кулай электен бери уланып келатат. Таң калам Миргүл. Жаныбызда ушундай жакшы жигиттер жүрсө да байкабаппыз. Алар болсо тартынып сүйүүлөрүн билдире алышпаптыр. Билесиңби алтыным, жаш кезде тагдыр бизге миң мүмкүнчүлүк берет экен. Бирок аларды биз баалабайт экенбиз. Дайым эле ушундай болуп тура берчүдөй болуп, көрсө мезгил карусель сыяктуу тынымсыз айлана берет экен. Ким отуруп үлгүрсө орунду ээлейт экен. Жетишпегендер куржалак калат тура. Түшүндүм.
Бирок азыр баягы анара эже жок, таптакыр башка адам болуп калган. Аны Союздун кызы экен деп ойлобойсуң. Ал азыр кызыл кулак соодагер сыяктуу пейил күткөн. Акча, алтын, капитал, кыймылсыз мүлк, акциялар, пайдалан, пайда табуу. Кээде ойлойм, өлгөнчө бүт небере чөбөрөлөрүн баардык жагынан камсыздап кетсем деп ойлойт го деп. Жалаң эле иш деп жанын сабап жүргөнүн көрөсүң. Жай отуруп бир туугандар менен же достору менен чай ичишүү дегенди билбейт. Мындай жашоо тагдырдан болот окшойт. Алардын маңдайына ушундай жашоо жазылса керек. Ошол баш кошушкандарында эле сенин жездең бутка туруп калган ишкер болчу, эсиңдеби? Билбейм, Асель. Алар кандайдыр бир башкача адамдар. Булардын эси дарттарында бир гана IQ, пайдалуу аракеттин коэффициенти. Бирок эжемдин көзүнөн дайыма жездем кандайдыр криминалдык териштирүүгө кабылабы деген коркунуч турганын байкайм. Мен алардын жашоосуна суктанбайм. Алар умтулган жакта бакыттын жыты да жок. Колдорунда дайыма тутам акча жүрсө дагы жетишпейт. Насыянын артынан насыя алышат. Бери жакта карап туруп эсим чыгат. Алар ушундай бышык кишилердечи, мен андайга чыдай албайт болушум керек. Кыргыз капитализми өнүгүп, кандай каалоосу болсо да аткарылган капиталисттерибиз пайда болду. Бирок алардын кыялдарынын тизмеси аяктабайт болушу керек. Кээ бир байларга океандан арал сатып алып, өз самолету менен барып турганга жетишсе да аздык кылат. Мына, сен Миргүл, дагы эмне жөнүндө кыялданасың? Студент балдарыбыз жашаган батирибиздин ипотекасын төлөп бүтсөк жакшы болот эле. Анда сен экөөбүз тез-тезден жолугушуп турат элек. Анан карыганча күйөөм экөөбүз ынтымакта жашасак, ал жаш бирөөгө кетип калбаса. Кетпейт, көрүнүп турбайбы сени сүйөрү, ишенери. А мен болсо, эсиңдеби? Раматлык күйөөм Кайрат болуп, Ысык көлдүн жээгинен алган жер тилкеси. Кайратымдын көзү өтүп кеткенде кайгыга катуу батпадым беле. Ошондо бир жер тилкелерин алып сатуу менен шугулданган риэлторго аз жерден сатып жибере жаздыгам. Сатпаганым ырас болуптур. Бүт туугандарым, досторум, небере чөбөрөлөрүбүз менен жылда барып жыргап эс алгыдай кылып, ошол жерге хай-тек стилиндеги заманбап үй кургум келет. О, мейин. Анан сүйүктүү кишим менен кол кармашып бактылуу жашагым келет. Ошондуктан менин ойлорумдун баары бир гана ал жөнүндө. Чынында өзүмө да кызык болуп турат. Мага татыктуу жуп болуп, мени менен кол кармашып карылыкты бирге тосчу адамдын ким экени. О, мейин, ооба, ар бир адам өзүнө зарыл болгонду издейт турбайбы? Мейли табышсын. Кыялдар чындыкка айланышы керек. Ошон үчүн жашап жүрөбүз. Ал эми Мирланды болсо табабыз тез эле. Эгер ал өзү сен айткандай көрүнүктүү ишкер болсо, каяктандыр көзгө учурайт. Элде айтылгандай, эгер тагдырга жазса, эч кайда кача албайт, сүйөт жана баш кошот. Курбулар күлүп жиберишти. Бирок Асель бул үй бүлөлүү эркек боюнча идеяны көп өнүктүрбөөнү курбусунан суранып, өзү үчүн башы бош эркек караштырууну өтүндү. Анткени ал үчүн үй бүлө бул ыйык биримдик болчу. Миргүл, эгер сен мени күйөөгө бергиң келип жеңди түрүп киришсең, анда мендей аялдын кенчи кимдир бирөөгө сөзсүз энчиленет. Ал неме эч жакка кача албайт, деп тамашасын уланткан Асель Асектен алган таасири көкөйүндө тургандыктан кошумчалай кетти. Бирок экөөбүз тең, эки көзүбүздү чоң ачып карашыбыз керек. Болбосо ушундай бир зыкым эркектер болот экен, ал тургай аялынын жеп ичкенине короткон акчасын блокнотуна жазып жүргөн. Бул чындык эле. Бир жолу ал Асектин блокноту кокусунан колуна тийип калып ачып караганында өзүнө короткон акчаларын тыйынына чейин жазып жүргөнүн көрүп, төбө чачы тик турган эле. Андайдан Кудай сактасын, чоочуп кеткенсиди Миргүл. Ооба, ошондойлорго мындан ары жолуккулук кылбасын, деп Асель колун көкүрөгүнө коюп жогору көз жүгүрттү. Социалисттик дагы, капиталисттик дагы доорлорду көрүп, сыноодон өткөн бул эки аялдын тең ойлору таза жана баяу болчу. Достуктары туруктуу эле. Андыктан алар чыныгы бактыга татыктуу болчу. Кандай кыйчалыш кырдаал болсо да максатына жетүүдө көптөр унутуп кое турган адамдык сапаттарын жоготушчу эмес.
Материализм доорунда өз келечегин кургандардын арасында мындай адамдар сейрек кездешчү. 2015 жылдан кийинки убакыт аралыгы качанкы бир батыш басып өткөн жапайычылыктан кем эмес капиталисттик жашоо образы ыраттуу түрдө түзүлүп жаткан кез болчу. Адамдардын баардык ой максаттары материалдык байлыктын бийиктиктерин багындырууга, карындын каалоолорун канааттандырууга багытталса да, айланасындагылардын мамилесинен катаалдык жана оройлук ачык эле байкалып турганы менен, анан да болбогон бир көр оокат үчүн абдан зор эмгек жана убакыт корогонуна көнгөн, ошондой эле байгандардын роботтуку сыяктуу мамилесине даярдалбаган союз деп Советтер Союзу убагында төрөлүп өскөндөрдүн көптөрү мындай жашоого ыңгайлашып, өзүлөрүн жайлуу сезе башташкан. Адамдыктын бийиктигин көрсөткөн сапаттар акырындан жоголуп, мен сага, сен мага деген эсеп менен мамилелешүүдөн же тааныш билиштер аркылуу жогору көтөрүлүүдөн эч ким уялбай, ал тургай сүйүүсүз, сыйсыз өз ара эсеп менен никеге туруу эрөөн терөөнгө алынбай, ички абийирди эч ким укпай калган. Адамдык сапаттарын жоготпой жүргөндөргө булардын баарын жан дүйнөдөн, аң сезимден өткөрүп жашоо абдан кыйын эле. Алардын көңүлүндө дайыма бир суроо турар эле. Дүйнө кайда карай кулап баратат? Мурда фантастикадай, мүмкүн эместей сезилген кибернетикадагы, жогорку илимдердеги, техникадагы ачылыштарды, өндүрүштөгү жаңычылдыктарды адамдар иш жүзүндө колдонуп жаткандыктан аларга эч ким таң калбай калды. Жашоонун социалдык деңгээлине салыштырып көргөндө, өлкөнүн эли күнүмдүк керектелүүчү товарларды мындай кой кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөргө ээ болууда жогору көтөрүлгөн баага көңүл бурбастан, дүйнөлүк брендтерге чейин караштырып, сапаттууну тандай билүү өздөштүрүлдү. Мындай мамиле кийим-кечек менен курулуш каражаттарынан баштап, жол тандабас автоунааларга, хан сарайларга чейин жасалгандыктан шаар көчөлөрүндө жарашыктуу кийинген кишилер көбөйүп, англис, испан, итальян жана немис ыкмасы менен курулган курулуштар көз кубандыра тизилип, борбордо Европа стандарты менен курулган райондор пайда боло баштады. Жапония, Германия, Американын бүткүл дүйнө жүзүндө сейрек кездешкен белгилүү маркага тиешелүү автоунаалар көчө кооздошту. Баары бир эле эптеген жашоосу бар коомдун жакыр катмары элдин көп бөлүгүн түзүп, алар байларга сырттан суктана байкоо салып, айласыздыктан улам гана куру кыялга батып отурушту. Адамзатты табигый өнүктүрүү боюнча баардык кайра түзүп чыгуулар нейроэволюцияга алып келди. Нанотехнологиялардын баардык түрлөрү боюнча өнүгүүгө жеткирди. Нано ачылыштарды жаратты жана ойду өзгөртүү боюнча билимди өздөштүрүүгө түрттү. Автоматташтырылган үй тиричилик техникаларынын өнүгүшү менен убактысы жана күчү үнөмдөлгөн жаңы муундагылардын мээси кайсы жакты карай өзгөрүлсө, адамдардын жашоосунун жеңилдеши ошол жакка көз каранды болуп калды. Билим булагы делген китеп өткөн доордун кээ бир адамдары тарабынан гана окулуп калды. Аудио китептерди тааный баштаган көпчүлүк компьютерлештирүүгө заманбап жашоо белгиси катары карап, ага ойлонбостон бой урушту. Адамдар өзүн өзү өнүктүрүш үчүн баардык маалыматтарды интернет дүйнөсүнөн алып калышты. Адамзаттын өнүгүү тездиги ченемсиз бийиктиктерге жетти. Бармактайынан компьютерлешкен вундеркинд программисттер карапайым үй бүлөлөрдөн чыгып айырмаланышты. Бирок улуулар жаштардын чыныгы талантына, мүмкүнчүлүктөрүнө дайым эле маани бере беришпей, аларды өз учуру үчүн маанилүү делген модалуу кесиптерге окутууга басым жасашкандыктан банк кызматкерлери, юристтер, мамлекеттик иштерди жетектөөнүн менеджерлери, өндүрүштү компьютерлештирүү жаатында иш алып барган программист-адистер көбөйдү. Архитекторлордун саны өстү. Медицина жаатында хирургтар көбүрөөк бааланды. Жаңы муундун өкүлдөрүнүн негизги бөлүгү бири-бирине окшош түшүнүктөгүлөр, чандасы гана өзүнчөлүккө умтулуп, өз тобунан бөлүнүп көрүнгүсү келгендер болуп саналат.
Жаштардын ар бири өзү үчүн пайдалуу жана элге кадыр барктуу ишти так билишип, жакшы жашоо максатында ошол кесиптерди окуп үйрөнүүгө буйрушат. Бардык жагынан камсыздалган жыргалдуу өмүр сүрүүгө жетиш үчүн алар кандай жол болсо да түшүүгө, эмне ыкма болсо да колдонууга даяр турушат. Көптөгөн кыздар алга карай тааныштар аркылуу жол салуудан башка да варианттарды тартынбастан караштырып, керек болсо ар намысы тепселгенине карабастан буга төшөк аркылуу баргандан тартынышпайт. Жигиттер үй бүлөсүнүн бийликтин жогорку тепкичтериндеги байланыштарын, бай тааныштарын ортого салуу менен же иши түшкөн кишисин паралоо менен башкалардын баштарын тебелеп өтүп төргө умтулушат. Мында болгону баштар ийиндерден ыргыбайт. Бул мекемеге керектүү кишиге орун бошотуш үчүн кадрлар кыскарта чабылышат же жумуштан өз эрки менен кетүү боюнча арыз жазууга мажбурланышат. Жалпылап айтканда, мындай адамдардын максаты жана идеологиясы бирөө гана. Кандай болбосун бай жашоо, материалдык жактан толугу менен камсыздалуу, эмне болбосун алдыңкы топтон артта калбоо. Эгер аркы беркини аңдап көрүп, адеп ыйманды ойготуп сырттан карап көрсө жүрөк түшөт. Бул муун мурункусунан канчалык айырмаланганын ченеп болбойт. Бирок бул улам кайталанып келе жаткан көрүнүш окшойт. КБТСи согуштан кийин келген жаштар тууралуу да ушундай пикир айтылса керек. 80-жылдардын мурдагыларга караганда камсыздалган, кандайдыр артыкчылыктарга ээ болгусу келген, эркин өнүгүүгө тап койгон, жаңычылдыктарга умтулган жаштары да ушундай сындырга кабылганы белгилүү. Толук ачыктыкта жана сыноолорго кабылуу менен ким көпкө жашаган болсо, ал ар бир 20 жыл сайын кандайдыр жаңы муун пайда болоорун, ал жакшы жана жаңы жашоо үчүн текебер пейил күтө тоого кыялап чыккансып, жогору умтулаарын байкайт. А бул эмне дегендик? Бул адамзаттын табигый жашоосундагы дүйнөлүк өнүгүү. Көр дүйнөгө эмес, жан дүйнөгө бай адамдар жутунушпайт. Шадраңдаган жалпы шардандан обочолонуп турушат. Замандын залакасына сана аркап, интеллектуалдык байлыгын ичине сактап, руханий талабын канааттандырыш үчүн тынымсыз изденүү түйшүгүнө чөмүлүшөт. Өткөн кезде атеист болушкан алардын ар бири өз алдынча динди таанып, кандайдыр бир деңгээлде пенделик жыргалдардан баш тартып, ааламдан келген кабарларды изилдеп, белгилерди чечмелеп, бир гана жан менен жашоонун шайкештиги маанилүү экенин тааныбастан бүт дүйнөнүкүн толугу менен таанышат. Алар айланасындагыларга кубаныч тартуулоо менен пайда келтирүүдөн үмүт үзүшпөйт. Ар бир күнкү каалоолорунун аткарылышын чарчоо билбей суранышат. Илимдин жетишкендиктерин жана ачылыштарын таанбастан бир өзү менен жана жараткан менен макулдукта өмүр сүрүшөт. Аларды жашаган дүйнөсү маңызынын толуктугу, өтө сезимталдыгы менен канааттандырат. Көптөгөн дилгир жандар ар бир адамдын жашоо энергиясы каяктан келип жатканын интернеттен окуп билишти. Йога жана сүкүт чалуу аркылуу дене көнүгүүлөрүн жасап түзөлүүгө аракеттенишип, физикалык, руханий, энергетикалык жана материалдык жактан тең салмактуулукту сактоону үйрөнүштү. Өзүлөрүнүн жан дүйнөсүнүн тереңине үңүлүшүп, бардык диндердин жалпы тамыры ар бир адамдын энергетикалык талаасында экенин аңдашты. Ошондой эле каалоолор окшош болсо да, жалпы тамыр эч качан кайталанбай турган тышкы жана ички дүйнөлөрүнүн ортосундагы негизги байланышта экенин сезишти. Өзүңдү өзүңдөн издеп таап, бул зор дүйнө менен шайкештикке ээ болуп, каалоолордун аткарылышы үчүн мурдагыга караганда жандуураак аракеттен. Жүрөктөн чыккан сураныч сыйынууңду үн салып айтуу менен, күндөн күнгө ишенимге бекемделип, айланага катуу жаңырт. Диний булактардан алынгандарын кошпогондо, жөнөкөй сөздөр менен аны мындай үлгүдө айтсаң болот. Уч кыйрысыз акыл эс билет талантымды.
Кудайдын тартибинде өзүмдү көрсөтүүм үчүн жаңы эшик ачылат. Жараткан так аныктап, аңдатып айткан жолго түшөм, анан каалоолорум аткарылып, сүйүү, байлык, береке, бакыт, ден соолук, ийгилик агылып келсин менин жана коомдун жакшылыгы үчүн. Бул сыйынуу кайсы улутта же кандай адам экениге көз каранды эмес. Негизги максаты адамдын акыл эсине түшүнүксүз бул жалган дүйнөдө күнөөгө батпоо, жоголуп кетпөө, кандай болбосун өз жүзүн сактап калуу. Алар интернеттен керектүү маалыматтарды алуу менен ийгиликтерге жана ачылыштарга чындап жеткендердин бул татаал планетада кудайлык тартипте ар бири жан дүйнөсү кабыл алган өз жаратканынын кеңештери менен сунуштарын иш жүзүндө колдонгондордун тандоосуна гана ишеним артышкан. Бул мисал эртең деген келечек үчүн кандайдыр ыйыктыкты сактоонун жекече жолун тандап алууну көздөйт. Анан бүгүнкү жеке каалоолор кайчылаш кетип турган кезде терең ой жүгүртүп шашпастан, материалдык камсыз болуудан качпастан, ааламга келишиңди зарылчылыгын тандабастан, бул жашоодогу маңдайга жазылгандарыңа канааттануу менен андан ары аң сезимиңди өстүрүп, коом менен адамзаттын өнүгүшүнө өз алдыңча салым кошууң керек. Азыркы коомдун чен өлчөмдөрүнүн бул көп түрдүүлүгүндө жаштайынан аң сезими жеткилең мурдагы жаш коммунисттердин же көп өмүрүн социалисттик түзүлүштө сүргөн советтик адамдардын көңүлүнө кезектеги суроо келбей койбойт. Эмне үчүн материалдык дүйнөсү көбөйгөндөрдүн адамкерчилиги азаят? Бул суроого жооп табыш үчүн болуп жаткандарга карата сейрек ой жүгүртүү менен изилдөөгө аракеттенип, аларды аныктоого өз салымын кошкусу келгени менен күчү мукурап, өз динин тандайт же илимдеги окумуштуулук даражасына жетүүгө дал бастайт, жалган дүйнөнүн тоскоолдугуна каршы чыгат, же болбосо жер бетинде татыктуу орун алыш үчүн аракеттенет жана өзүнүн кийинки коом үчүн пайдалуу жана адамдыкка татыктуу моонду калтырууну максат кылуу менен айланада болуп жаткан жамандыктарга каршы турат. Ошондо бул адамдардын ой туюму жана бактыны сезүүсү зор болот. Мындан аркы өмүр сүрүүсүнүн маңызын көрөт. Жөн жерден жоголуп кетпейт. Жок эле дегенде өзү менен өзү келишкенине, ал тургай жараткандын каалоосуна шайкеш жашаганы менен актана алат. Ал тургай ааламдык мыйзамдарды окуп үйрөнүү менен дүйнөлүк ченнелинг илимин колдоно алат. Анын майда бөлүгү катары калып, кандай кырдаал болбосун токтоолугун сактайт. Жерге артынып келген улуу милдетин аткарат. Айланасына пайда келтирет жана өзүнүн ичиндеги адамды уятка калтырбайт жана алдабайт.